Алмазбек Темирбекович, мен WhatsApp-ма ошол АОП деп коет, жана Ассоциация водопользователей, бул эми коомдук жумуш да. Коомдук туура. Коомдук жумуш. Алар элдерден акча чогултуп, ошол жерден айлыгын алат. Сиздерге да кандайдыр бир төлөмдөрдү төлөбөйбү АОПлар, жетекчилер? Биз СПАнын чек арасында чейин 3 тыйындан сууну жеткизип берген акысын алабыз, 3 тыйындан. Суу пайдалануучу ассоциациялар 5 тыйындан 30 тыйын, 40 тыйынга чейин ар кандай да, ар бир айыл өкмөттүн тарифи ар кандай. Азыр мага WhatsApp'тан келди, Нокат район өзүңүзгө белгилеп алсаңыз. 17 АОП бар экен. Нокат районунда. АОПнын жетекчилерин чакырып 3500 сомдон бересиңер дептир. Ар бириң дептир. Ошто камчы деген договоруңарды быйыл дагы узартып берет дептир. Жетекчиңер бар ошондой, ошто регионалдык жактан? Жана СПАнын жетекчилери СПАнын бизге карабайт да, баш ийбейт булар. Ушул нерсе дейт. Канчалык мыйзамдуу? Канчалык мыйзамсыз ушуну тактап бересизби? Как раз жетекчилер менен отурат кезде азыр WhatsApp'тан келиптир да. Ушуну өзүңүзгө белгилеп койбойсузбу? 2000ден бери элек десек кызык макул болбой атышат дейт. Биз эмне кылайлы дейт. Тигилер дейт, эч кимге айтпагыла деп атат дейт. То есть тут мыйзамсыз нерсе жыттангандай. Биякта СПАлар тарифти өзүлөр бекитет да, бул коомдук да. Коом өзү чогулуп, жанагы биздин совети бар, ошол жактан бекитишет. Бул эми муну көз салып койсоңуз. Караш керек. Ошон үчүн биз жана СПАларды өзүбүздүн баланска алып, жана тарифтерди карайлы деген ошол кемеде. Анан мен сизге андан кийин айтам, Көкбел айылы деген бар да, Нокат районундочу. Ушунчалык жери сонун, кара топурак, бирок агын суу жок. Жанында 1,5 километр жерде, 1 километр жерде Акбура деген килтеген дарыя өтөт. Эми азыр 21 кылым. Бир чоң насосту коюп, как раз сиздин тармагыңыз. Ошол жерге 14.000 же 13.000 гектар жер кайрактан сулуу өтмөк. Ошол айылдын, ошол жергиликтүү жердин социалдык жагы дагы миграциясы да токтомок. Тиги сулуу жер болгондо автоматически бак тигилет, помидор эгилет, туурабы? Ушуга бир көз салып, өткөндө мен Акылбек Үсөнбековичке айткан болчумун. Былтыр бир барганда Кудай буйрса ушуну көрөбүз деген. Раматылык Насир Нисанов бир проекттер да болсо керек, сизде бир карап көрбөйсүзбү ошол боюнча? Көкбел айылында, жана Акбура дарыясынан. Анан жазып алдыңызбы? Калып калбасынчы ушул. Анан Кошчан деген дарыя бар. Исанов айыл өкмөтүндө. Жаркоргон, Чечтөө, Күнгөй, Кожоке, Карабаш айылдарына бир канал кеткен да, Кошчан дарыясынан. Ошол каналды убагында сементин урдап жешкенби, эмне кылган, жана уровень жакшы чыкпай калган. Ошондо бир барып карап болсо ремонт иштерин жүргүздүрүп, элге суу жетпей атат ошол чоң килтеген 5-6 айылгачы. Кайра как мага депутат катары кайрылуулар келип атат ошол жерденчи. Кошчан дарыясынан Жаркоргон, Чечтөө, Күнгөй, Кожоке, Карабаш деген айылдардын сууларын жакшыраак.